Кыргызстанда мыйзам чыгаруу бийлигинде 90 депутаттын 20 аялдар, ал эми аткаруу бийлигинде бир гана министр айым бар. Демек, эки бийлик бутагында тең гендердик квота сакталбайт. Ал эми сот бийлигин алсак, көрсөткүч бир аз жакшы. Жалпы 501 судья болсо, анын 165 аялдар экен. Пайыздык көрсөткүчтө 32% түзөт. Бүгүн биз аялдардын коомдогу, саясаттагы орду гендердик квота тууралуу сөз кылабыз. Аты жөнүм Элизат Эркинтур, саламатсыздарбы? Эфирде талкуу программасы. Бүгүнкү программанын коноктору Шарапаткан Мажитова, Жогорку Кеңештин депутаты жана гендер саясаты боюнча эксперт Баккен Досалиева. Бүгүнкү программага кош келипсиздер. Шарапаткан Мажитовна, мен сизден баштагым келип турат да, жогоруда мен статистикалык маалыматтарды келтирип өттүм да, неге Кыргызстанда гендердик квота сакталбайт? Анан муну биз нормалдуу көрүнүш катары кабыл алып, трагедия катары кабыл алып коюшубуз керекпи? Же кандай? Рахмат, саламатсыздарбы, кеңештер. Бизде Кыргыз Республикасынын Конституциясында дагы ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун программалык документтеринде дагы эң негизги маселе катарында гендерлик теңчилик боюнча өтө көп жеңилдиктер берилген. Аялдардын жана эркектердин, аялдардын укуктары жана алардын мүмкүнчүлүктөрүнүн теңдиги боюнча жана ага мамлекеттик кепилдиктер боюнча бизде мыйзамдар бардыгы бар. Эң негизги биз сыймыктана тургандагы жана кайсы жакка барсак дагы айта турган эмебиз бар. Бизде Конституцияда кара тамгалар менен жазылып коюлган. Эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана мүмкүнчүлүктөргө ээ. Бул мамлекеттик кепилдик берилет деп. Мына ушул мыйзам эле бизде көп мүмкүнчүлүктөргө, көп укуктарыбыздын бар экендигин белгилеп турат. Бирок андан тышкары дагы мына мыйзамдарды ала кетсек, 2008-жылы мына кабыл алынган көп аракеттер менен биздин жарандык коомдун аракеттери менен кабыл алынган аялдардын эркектердин укуктарынын теңдүүлүгү боюнча мыйзам дагы бизде биринчилерден. Бул мыйзам кээ бир мамлекеттерде жок. Мына бул эмне артыкчылыктары бар? Эркектердин, аялдардын укуктарынын теңдиги жана мүмкүнчүлүктөрүнүн мамлекеттик кепилдиктери деген бул мамлекет тарабынан аялдардын укуктары тең болушун. Кайсыл жерде болсо дагы, саясатта болобу, экономикалык ишмердүүлүктө болобу, же болбосо үй бүлөдө болобу, аялдар менен эркектердин укуктары тең болуш керек. И мүмкүнчүлүктөрү дагы ошончолук түзүп беришибиз керек деген мамлекеттик кепилдик бул. Бул чындыгында бизге өтө чоң мынандай мейкиндик берип атат. Бирок биз канчалык ошондой мыйзамдарыбыз кубанткан менен, мыйзамдарыбыз ушундай чоң мындай мүмкүнчүлүктөр түзгөн менен бизде такыр эле биз ушул мыйзамдардын аткарылышына, ушул мыйзамдардын мындай жайылышына жетише албай келебиз да. Айрыкча мына оңго биз ошо гендерлик теңчилик боюнча барып калдык 1-2 жыл мурда. Мына ошондо дүйнө жүзүнөн 90 мамлекеттен бүт гендерлик теңчилик боюнча келип доклад жасап атышты. Мына ошондо мен билдим, Латын Америкасынан дүйнө жүзүндөгү бүт бардык мамлекеттерден келди. Мына ошондо аялдар бардык жерде, бир эле Кыргызстанда эмес, бардык жерде теңчилик үчүн күрөшүп келет экен. Анан кээ бир жерлерде такыр эле бизден да төмөн жерлер бар экен. Жана такыр мындай мыйзамдар жол бербей аткан, эч кандай мыйзамдарга жетише албай аткан мамлекеттер дагы бар экен да. Мына ошолорду көрүп биз наоборот мындай сыймыктанып кайттык. Кудайга шүгүр экен деп Кудайга шүгүр экен, бизде мыйзамдарыбыз, айрыкча тиги аялдарды колдогон мыйзамдарыбыз жетишерлик эле экен. Бирок ошону аткарганга жетише албай аткан өзүбүздө күнөө бар экен деген ой менен кайттык да. Мына ошон келгенден кийин аябай көп мындай талкуулар, мындай тренингдер, конференцияларды жүргүздүк. Мына ошондо мен билдим, өзүбүздүн жанагы биздин нарк насилдик көндүм адаттарыбыз,
патриархалдык стереотиптерибиз бизди аркага тартып келет экен. Ушулардан гана арыла алсак, биз дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы аялдардын укуктарына жетишкен мамлекет боло алат экенбиз деген ойдо келдик да. Ошондой эле мына бизде бүгүнкү күнү биз элди кыдырып эметкенде деле өзү кыргыз элинин аялдарында бир тайманбастык, анан кийин жанагындай оюн эч кандай мындай тартынбастан айта алган мүнөздөрүбүз бар. Бирок барган сайын үй бүлөлүк шартка байланыштуу ошол аялдардагы биздин кыздардагы ушул мүнөз барган сайын азайып бараткандыгы же болбосо ошону кайтып бараткандыгы мени өтө өкүндүрөт да. Мокоп баратабы? Мокоп бараткандыгы өкүндүрөт. Анан аябай изилдеп келсек, ошонун бардыгы жанагы экономикалык көз карандылыктан келип чыгат экен да. Себеби бизде барган акыркы мезгилдерде кыздарды бул кыздын эмеси үй бүлө багыш же болбосо бала багыш деп туруп эле тиги турмушка берип коюп атат. Жаш турмушка берген кыздардын саны өтө көбөйүп кетиптир. Мына ошол алар окубай, эч кандай билим албай, турмуштук тажрыйбасы жок үй бүлөгө баргандан кийин, үй бүлөгө баргандан кийин ал жерде келиндик милдетти аткарат дагы, ошол үйдүн бардык эмесине көнүшкө туура келет да, шарттарына. Ал жерде эгерде кичине патриархалдык эме күчтүүрөөк болсо, ал кызды эч качан сүйлөтпөйт, эч качан оюн айтырбайт. Келечекте 3-4 балалуу болгондон кийин ал такыр мындай укуксуз үйдөгү бир эмеге айланат да. Ал өзүнүн оюн да айта албайт. Ошондой эле балдарынын алдында дагы тарбия бере албайт, мындай жетиштүү тарбия бере албайт. Себеби өзү билим алып, өзү ошондой билимге ээ болгон жок да. Бул эми бардык учурда эмес да, айрым учурда. Айрымдар балалуу болгондо тескерисинче бийлиги кеңейет деп коюшат го. Биз кыргыз бийлиги кеңейет деп коет. Бирок айрыкча мына биздин айылдык жерлерде, бизде көбүнчө аймактардагы үй бүлөлөрдө ошол басымдуулук кылып атат да. Себеби мына акыркы мезгилдерде өзүңүздөр билесиңер, диндик бизде үстөмдүк дагы өтө күчөп кетти. Мындай диндик таасирдин күчөшү, мына айрыкча аялдар чүмкөнүп макул эме хиджаб кийсин, бар жогун жаап жүрсүн. Бирок капкара болуп туруп көзүн жаап көчөлөрдө жүргөндө чындап эле жанагы орто кылымдагы эмеге барып калгандай болосуң да. Ал мыйзам менен тыюу салынбадыбы ал нерсе? Мыйзам менен тыюу салынды, дейм, бирок ошону ар бир аял өзүнөн башташ керек да. Мына мен дагы мына көчөдө ачык жүргөнгө укук алдым деп өздөрү аракет кылыш керек да. Биз милиция менен же болбосо бир органдар менен аларды тыя албайбыз. Ар бир адамдын өзүнүн нар жагынан чыгыш керек да. Мен дагы бул маселеге кайтабыз. Бакен Абыловнан да оюн укум келип жатат да. Жогоруда Шарапаткан Мажитовна айтпады, бизде бүт мыйзамдар бар, конституциядан бери жазылган, кепилденген депчи аялдардын укуктары. Бирок кеп ошондо мыйзамда эмес болуп жатабы? Мыйзамдар болсо, алар аткарылбай жатса, балким маселе башка жактадыр. Баягы гендер саясаты боюнча маселени иликтеп көрдүңүздөр да, кеп эмнеде экен? Негизи гендер саясаты Кыргызстан мамлекет бекер кабыл алган жок да. Бизге ошол муктаждыктан ошол гендер саясатын кабыл алганбыз да. Эми гендер саясатты ошол илгерилетүүдө бизде ошол эң биринчи ошол бийликте турган адамдардын өздөрүнүн гендердик сезимталдыгынын жоктугу болуп атат да. Бул эгерде жогорку кеңеште туруп депутаттар ошол гендер саясатын бурмалап сүйлөсө, же болбосо тиги министрлер кабинетине барган учурда дагы ошондой учурлар чыгып калат да. Анан кийин бул абдан өкүнүчтүү. Анан эл ошонун баарын тең телевизор аркылуу, радио аркылуу угуп көргөндөн кийин ошол бийликте турган адамдардын сөзүнө ээрчип кетет да. Бул биринчиден, экинчиден жалпы биздин калк ошо маалымдуулугу азыраак.
ушул маалыматты жакшы эле бергенге аракет кылабыз, бирок кандайдыр бир чектелген гана коом угат дагы көпчүлүгү көңүл бурбай калат. Анткени көңүл бурбаган себеби биздин Шарапат Камажитовдун айтып кеткендей, эң биринчи ошол менталитет же болбосо стереотиптик көз караштарда бизде эч качан аялдардын лидерлигин колдогон эмес. Бул бирин экин гана, мисалы үчүн Курманжан энеге окшогон мындай өткүр гана айымдар чыккан болбосо, көпчүлүк учурда мисалы үчүн ушул демократияга келиш үчүн мисалы үчүн Нуркыя Салиева деген өмүрүн кыйды да. Ошол айымдар билимдүү болсо, айымдар ошол негизи бийлик чыгаруу деңгээлинде жана деги эле ушундай учурларда деген айымдардын болушу керек, сөзсүз түрдөчү. Бизде коомдо аялдар 51% түзөт, шайлоочулар дагы 51% түзөт да, шайлоочулардын 51% айымдар. Бирок бизде абдан көп тоскоолдуктар бар. Айымдарга өздөрүнө каршы чыккан учурлар көп да. Бар. Эгер шайлоочулардын 51% айымдар болсо, демек чечүүчү роль айымдардын колунда экен. Бирок ошонун эң биринчиси айымдардын өздөрүнүн пассивдүүлүгү, ошол укук жагынан сабатсыздыгы, анан конечно үйдөгү туугандардын, күйөөсү тарабынан, балдары тарабынан ошо колдоо таппагандыгы. Анан айымдар ошол бизде бири-бирин колдоо боюнча кичине көз карашты эми гана кичине үйрөтүп келатабыз да, чындыгында. Мурда болсо бул биздин дагы ошо каныбызга сиңип калган атаандаштык, ошол туура эмес көз караштарды жайылтуу, туура эмес сөздөрдү жайылтуу мындай орун алып келген да. Эми азыр кичине демократиялык көз караш менен алдыга умтулуш керек. Аялдар бири-бириңер менен мындай солидарный көз карашта болгула деп биз жергиликтүү кеңештин депутат айымдарын окутканда дайыма айтып үйрөтүп келебиз да. Аларды талапкер катары окутуп атканда айтканда, шайлоого келгенде баары бир айылда туруп бири-бирине кичине мындай буттоосуларды жасап коюшат. Демек айымдар өздөрү даяр эмес экен да. Даяр эмес. Мен мындай суроо бергим келип жатат да, Шарапат Камажитовна сизге болсун. 30%дык квота деген каяктан чыккан? Эмне үчүн 40% эмес? Эмне үчүн 50% эмес? 30% деген өзү бир чектөө эмеспи? Бул мыйзам боюнча Садыр Нуркожоевичке, президентибизге ыраазы болушубуз керек. Себеби мына 30%га жетебиз деп канча жылдан бери, мына 2008-жылы кабыл алынган болсо, канча жылдан бери күрөшүп, бир дагы 30%га жете эле келек да. Мына ушуну 30 округга бөлүнгөндөн кийин бүт республика Бул боюнча жаңы мыйзам жөнүндө айтып жатасыз. Шайлоо мыйзамы, жаңы мыйзам. Анан 30 округтан 30 аял шайланып келсин деген бул эң туура болду да. Себеби мына мен Бакен айым айткандай, чын-чынына келгенде аялдар шайлоодо өтө кыйын. Көбүнчө каражат кетет, өтө чоң каражат кетет. Үйдөн каражатты алып чыгыш өтө кыйын. Анан экинчиден жанагы үй турмушунда өтө мындай эметип жүргөн аялдарга ошол эмени бузуп, стереотипти бузуп чыгыш өтө кыйын да. Каттуу гана бир мүнөздөгү аял болбосо, чындыгында өтө чыгыш кыйын. Анан бизге азыр ошондой шарт түзүлүп атат. Жаңы мыйзам боюнча айтып коеюн деп атам да. Ошол жаңы мыйзамда 30 аял сөзсүз келсин деп атат да. Бул биздин конституцияда көрсөтүлгөн 30%дык норма сакталсын. Бул аялдар үчүн өтө чоң жеңиш деп эсептеймин. Себеби аялдар миң аракет кылган менен эркектер менен тең тайлаша шайлоодо жеңип чыгышы кыйын. Квота болбогондо ашып барса 10 аял келет эле. Кыйын болгондо дагы. Мына квота болгондон кийин аз да болсо мына партияда сөзсүз аял болсун деп мына 500, 1000, 2000 голос алгандар да келип атпадыбы. Бу кийинки мына шайлоодо мен ойлоймун, ушул аялдарга өзүнчө шайлоо эмесин өткөргөндө ошондо чыныгы аялдар, чыныгы иштейм деген аялдар келет беле дейм да. Бирок азыр ушул мыйзам долбоору талкууланып жатканда депутат мырзалар
ачык эле чычалап, ачык эле каршы чыгып жатышпайбы? Анан бул бир 30 депутат келет дегенге толук кепилдик болобу? Анткени баягы бир Ош шаардык кеңештин депутаттыгында эле аял депутат талапкерлер баягы шайлоодон жеңип чыккандан кийин жапырт түрдө мандатынан баш тартууга аргасы болгон. Анан эми расмий түрдө айтылбаса дагы баарына кысым басым жасалган депчи. Бул жерде деле аял депутат утуп чыкса, басым кысым жасалса, тапшырып кетип калса, анын артында башка аял жок болсо, анан эркектер шайлап калабы же кандай болот? Ошол аялдардын өзүнөн зависит этет да. Эгер аялдар чындап саясатка келгиси келсе, чындап мамлекетке кызмат кылам дей турган болсо, ошол аялдарга бериш керек дагы, анан тиги аялдар көбүрөөк чыгыш керек дагы шайлоого. И өзүнүн аркасынан дагы аялдарды кошо алып чыгып кетиш керек да. Мен бул жерде бир ойду айткым келип атат. Аялдар бир нерсени түшүнүш керек. Аялдардын укугун, балдардын укугун аялдар гана коргобосо, көбүнчө чындап мындай жан күйдүрүп жүрөгү менен коргогон бул өздөрү гана да. Мына ошон үчүн өздөрү эмне үчүн бизде зордук зомбулук көп болуп атат, эмне үчүн мындай жана аялдарга болгон үстөмдүк, анан өзүн өзү өлтүрүүлөр болуп атат аялдардын. Ошол чындап биз илдеп келгенде ошол үйдөн зордук зомбулук көргөн аялдар ошолугу барып атат. Эгерде аялдар өздөрү инициатива кылып, өздөрү аракет кылып, мына ушундайларды азайтыш керек, ушундайларга мен күрөшөм деп чыккан аялдар көбүрөөк боло турган болсо, сөзсүз бизде коомдо мурдакы жанагы зордук зомбулук дагы, аялдарга болгон үстөмдүк дагы, ошондой эле гендерлик теңчилик дагы өзүнүн жайына келип сакталат эле деген ойда. Ошол эле учурда мисалы сиз ошо суроо бердиңиз, гендер бул 30% квота каяктан чыккан депчи. Бул Бириккен Улуттар уюму чоң эл аралык изилдөө жүргүзгөндө, анан жок дегенде 30% аялдар ошол чечим чыгаруу деңгээлинде болсо, анда социалдык маселеге көңүл бурулат деген жыйынтык чыкканда, ошон үчүн 30% деген киргизилген. Ал эми квота боюнча көп мамлекеттерде, мисалы үчүн өнүккөн эле мамлекеттерде, мисалы үчүн Францияда квотанын түрлөрү бар да. Анан ал жакта дагы ошол квота бар. Ал болсо жана партиянын ичинде, ыктыярдуу партия деп коет, жогорку палатага жана төмөнкү палата деп бөлүнөт. Биздикинче жергиликтүү кеңеш, жогорку кеңеш деген сыяктуу. Алар ошол аялдар үчүн квотасы бар, жанагы бар. Анан дагы зебра деп коебуз, мисалы үчүн бир список, партийный список түзгөндө биринчиси эркек болсо, экинчиси аял болсун. Андан ары дагы ошондой эме менен кетсин деген менен жакшы 37%дан 47%га чейин ошол аялдар ошол парламентте отурушат да, башка бир топ эле өнүккөн мамлекеттерде. Анан дагы бизде болсо ошол квота боюнча тескери маалымат берип койгондугу үчүн элдер квотаны туура эмес кабыл алышат. Чындыгында бул квота бул убактылуу атайын чара, же болбосо временно специальная мера деп коет. Анан ал ошол качан гана ошол бийлик чыгаруу деңгээлине кайсы жыныска тоскоолдук көбүрөөк болсо, бул жерде именно аялдар үчүн деген жок. Же болбосо кайсы мисалы үчүн этникалык топкобу, же жаштаргабы, же мүмкүнчүлүгү чектелгендергеби, же аялдаргабы ошол квота берилет, анткени алардын ошо бийлик деңгээлине келишине тоскоолдуктар көп болгон үчүн. Сиз жана жогоруда бир иликтөөнү айтпадыңызбы? Ошол иликтөөнү толуктап айтып кетейин, көрөрмандар үчүн түшүнүктүү болсунчу. Эгер чечим алып жаткан деңгээлде 10% аялдар болсо, өлкөдө бир социалдык маселелер көтөрүлөт экен да, 10% аялдар болсо. Эгер 20% болсо, ошол маселелер андан ары талкууланып, мындай сөз болот экен. Эгер 30% болсо, ошол чечимдер аткарылат дейт да. Ошондон улам келип чыкса керек. Анан бирок мен сиздерге азыр бир суроо берем, жакпашы мүмкүн да, бирок 2010 жылы өлкөнү айым президент башкарды. Башкы прокурор дагы айым болду, эки жолу. Жогорку соттун төрайымы да аял болду, баягы негизги чечүүчү кызматтарда айымдар отурду. Ошол кезде Кыргызстан өнүгүп кеттиби же укмуш маселелер чечилип кеттиби? Биз ошол мүмкүнчүлүктү пайдаландыкпы Кыргызстан? Пайдалана алдыкпы? Экөөңүздөр тең. Мен президент Роза Сакуновна жөнүндө айткым келет. Ал убактылуу гана болду да, 1 жыл эле.
бир жылдын ичинде бизде 30 жыл топтолуп калган проблемаларды кантип чечкенге болсун. Тем более жаңы тиги революциядан чыгып атканда ошон үчүн Роза Исаковна ушул эмеде сөзсүз өзгөртүп берет эле деген такыр ойго да келбеш керек да. Ал эми жогорку сотто дагы башкы прокуратурада дагы айымдардын болгону бизде системаны бузуп чыгыш өтө кыйын болуп калды. Бизде система ошондой болуп түзүлүп калгандыктан аны бузуп туруп ошол бардык жагына жайылтып, анан аялдардын укуктарын биринчи орунга коюп, аялдардын тиги мүмкүнчүлүктөрүн жогору көтөрө коюп, бул аялдарга өтө кыйын болгон. Ан үчүн коом өзү көтөрүлүп чыгыш керек да, коомдо аң сезим жогору болуш керек. Ошондо гана аялдар бири-бирин түшүнүп, бири-бирин колдоп, биринин идеясын бири улантып, анан кийин ишке ашырып, анан иш кетет. Бизде буга чейин эми чын-чынына келгенде өзүңүздөр көрдүңүздөр, перестройкадан кийин кандай гана нерселерди башыбыздан өткөрдүк, ар кандай агымдар кирди бизге. Ошолордун бардыгына туруштук бере албаган системабыз анан самотек коюп койду да. Биздин идеологиясы талкаланды. Ал идеологиянын ордуна ар кандай идеология кирди, өзүңүздөр билесиздер. Диний дагы, жана башка дагы идеологиялар кирип, акыры биздин негизги өзүбүздүн илгерки жанагы нарк населебизди дагы өзүбүздүн илгертен сакталып келген идеологиябызды жок кылып алдык да. Эми азыр кайрадан жаңы идеология түшүп, системаны оңдош керек. Системаны оңдоо деген бул биз түп тамырынан бери бардык тиги өзүбүздүн экономикабызды дагы ошондой эле саясий түзүлүшүбүздү дагы бардыгын оңдоп, анан кийин акырында элдердин аң сезимин ошол деңгээлде өнүктүрүшүбүз керек. Мына ошондо гана мен ойлойм биздин коом идеалдуу, биз каалагандай коом боло алат деп ойлойм да. Ошентсе дагы жогоруда аталган айымдар жогорку кызматта туруп кандайдыр бир ишти алдыга жылдыра алдыбы, балким бир пайдубалын түзүп кеткендир. Аялдардын баягы саясатка, бийликке аралашуусуначы алардын бир салымы тийдиби? Салымы сөз болот. Ар бир келген аялдын салымы болот. Себеби ал аялдарга эч болбосо ошол укук коргоо органында иштеген аялдарга мен деле прокурор болсом болот экен да, мен деле жогорку соттун председатели болсом болот экен да, мен деле президент болсом болот экен да деген эч болбосо ошол ишенимди киргизип кетет да. Ал андан ары карай мыйзамдарды кабыл алышы, андан ары карай тиги саясатты алдыга жылдырышы ал системанын саясатына тиешелүү болуп калат. Мен ошо кошумчалайын. Бизде ошо президент болуп турганда Роза Исаковна ал киши толук кандуу президент эмес болчу да, убактылуу көп укуктары чектелген. Ал киши указга кол кое албайт эле, болгондо декрет гана кол чыгара алмак. Андан кийин ошон үчүн ал тем более убактылуу дегенден кийин өткөйлүү учурда болду да бул киши президент. Аны өткөйлүү учурдан чыгарып кетти. Бул эң жакшы результат. Анан Кыргызстандын абройун ошол өзүнүн ошол мыкты билими менен эл аралык деңгээлде Кыргызстандын аброюн да көтөрүп кетти. Бул дагы жакшы деңгээл, результат. Жана ошо демократия институтун бекемдегенге салымы чоң ал кишинин. Анан ал эми прокуратурада болсо ал киши өзүнүн системасында ошол аялдарга мүмкүнчүлүк берди. Ошол кызмат абалынан жогорулатуу боюнча, окутуу боюнча. Анан дагы жакшы жаңы программа баштап атты эле, бирок анысына, конечно, аткарып жетише албай калды. Ал эми сот системасындагы айымдын иши жөнүндө мен баягы өзүм окубагандан кийин айта албайм да, ал боюнча билбейм.
Биз жогоруда сөз кылып атыкпы, баягы гендердик квота 30% болуш керек деп. Бул парламентке эле тиешеси эмес да. Бул жалпы кайсы мамлекеттик кызматтагылардын. Бирок биз эмнегедир парламент жөнүндө эле сөз кылып атабыз да. Анан бүгүнкү күнү өлкөдө президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү, баягы кыргызча айтканда губернатор бир да айым жок, бир дагы мэр айым жок. 44 районда бир да аким жок деп айтып аттык элек. Бул жакында эле 2 жума мурда Ысык Ата районунан жаңы аким айым дайындалды да. Анан мунун өзү эмнеден кабар берет? Айтасызбы? Мындай да, өзү чын-чынына келгенде 30% квота дегенден кийин бардык органдарга тиешелүү болуш керек. Бул боюнча 2023-жылы мыйзамдагы киргизип, ошол мыйзамдар ар бир мекемеде, мамлекеттик мекемеде 30% квота кармалсын деген квотаны дагы киргизишти. Бирок ал ишке ашпай калды. Азыр мен ойлоп атам, мен муну шайлоо системасынын негизинде 30% аялдар келсе, ошол бардык мекемелерде эмес, жада калса ошол мамлекеттик ошо областтарда дагы, акимдер дагы, жада калса айыл өкмөттөрүндө дагы аялдар келе турган болсо, мына бизде чын-чынына келгенде аялдардын, балдардын проблемасы бүгүнкү күнү эң курч турган проблемалардын бири болуп калды да. Буну азыр биздин мырзалар деле моюндарына алып атат. Чындап эле ушул проблеманы кантип чечсек болот деп ойлонуп да калышты. Бирок биринчи кезекте аялдар өзүбүз колго алышыбыз керек да ушул проблеманычы. Себеби биз өз жон терибизден өткөрүп атабыз ушул проблеманы. Балдарыбыз мына өтө кыйынчылык мезгилде көпчүлүк аялдар мына үйгө эч болбосо каражат таап келейин деп Россияга кеткен дагы аялдар. Россияга кеткендердин 50%-дан көбү аялдар экен. Анан үй бүлө балдарын таштап коюп, жакындарына таштап кеткен. Мына ошол балдар кароосуз калып бүгүнкү күнү Бесепеттери. Ооба, бүгүнкү күнү өтө чоң проблеманы алып келип атат. Чын-чынына келгенде азыркы күнү деле ошондой проблемадан биз арылбай келебиз. Эми биз көзүбүздү ача турган мезгилге келдик да. Биз ойлонуп туруп, мына негизги себеби биз аялдарды жетиштүү мынандай колуна рычаг бербей атабыз, жетиштүү бийлик бербей атабыз, жетиштүү шарттар түзүп бербей атабыз. Мына ошондуктан балдардын проблемасы бүгүнкү күнү өтө өсүп кетти. Анан айрыкча мына балдардын ден соолугу. Балдар канчалык каралбай калса ошончолук ден соолугу начар болот да. Бүгүнкү күндөгү балдардын ден соолугун карагыла. Почти 3 баладан 1 бала оорукчан. Мына ушул дагы бүгүнкү күндө биздин трагедиябыз. Булут саламаттыгы? Булут саламаттыгы дагы өтө чоң трагедиябыз. Мына ушунун бардыгы байланышкан, бири-бирине өтө чоң чырмалышкан маселелер да. Ошон үчүн аялдарды жана бир кайсы мамлекеттин бир эмесинде жазылып турган эме бар. Эгерде эми бакубат улутту тарбиялайм десең, аялды тарбиялагын деп, же болбосо аялды өзүнүн бийик даражасына койгун деген сөз бар да. Улутту тарбиялайм деген, же болбосо мамлекетти өнүктүрөм деген, билимдүү муунду тарбиялайм деген эл биринчи кезекте ошол муунду үй бүлөдөн баштап тарбиялап чыга турган аялды көтөрүш керек. Аялды канчалык көтөргөн мамлекет ошончолук жакшы мындай улутка ээ болуп атат да. Мына ошону биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Аялды биз көтөрмөлөш керек, көтөрмөлөсөк. Ооба, мен да ушул сиздин сөзүңүздү мындай кошуп анан суроо бергим келет да. Аялдар саясаттан тышкары үйдө эне, жубай, бирөөнө чоң апа, бирөөнө тайене. Ал милдетти дагы четке калбайсыз, ал эң негизги милдет да. Анан үй тиричилиги бар. Анан ушулардын баарын кошкондо ушундай шартта жетекчилик кызматка келеби же парламенттеги аялдарга болобу, кыз келиндерге болобу, кандайдыр бир дагы артыкчылык берилиш керекпи? Анда берилиш керек десе, сен аялсың, үйдө отур деген баягы сөз келип чыгат да. Ооба, эми боюнча, статистика боюнча аялдар үй бүлөгө 4-5 саат убактысын кетирет экен бир күндө. Эркек 1 гана саат убактысын кетирет экен. Башкача айтканда, аялдын бир күндүк ишинин почти 50%-га жакыны
ошол үй бүлө балдар менен кетет деген сөз да. Мына ошондо сөзсүз түрдө аялдарга бардык жерде жеңилдик берилиш керек. Мына бүгүнкү күнү эң айлыкты көп алган эркектер, жакшы иштерде, акчасы, айлыгы көп иштерде иштеген, мына IT телефония, технологиялык бүгүнкү заманбап технологиянын немесинде бүт эркектер иштейт да. Аялдар деле ошондой жөндөмдүүлүгү бар, ошону иштесе болот. Бирок аялдарга негедир андай мындай бир жакшы кызмат, жакшы мындай айлык алган, айлыгы мындай жетишерлик алган андай кызматтарга аялдар жакындатпайт да. Мына ошондуктан дагы аялдар дайыма мындай экинчи планда келип атат да. Чын-чынына келгенде аялдар деле ошол эркектер кылган ишти кыла алат. Эркектер баскан изди баса алат. Эркектердин колунан келген ишке аял деле колунан келет. Бирок үй турмушунда дагы ошол эле мезгилде мамлекеттик иштерде дагы, экономикасында дагы үй бүлөнүн эмесин тартып кетип аткан аялдар да көп. Үйдүн бардык түйшүгүн тартып кетип аткан аялдар да көп да. Мен аябай ошондой кругтарды баарына жетишет го негизи аял заты. Бардыгына жетишет да. Анан ошол мезгилде дагы аялдар баары тоскоолдукка учурайт да. Эгерде бир бийликке келем десе, же болбосо бир ишти аткарам десе, сөзсүз астынан өтө чоң, жанагы бизде айнек эме деп коет го, шып, айнек шып деген бар го. Ошол баары аялдардын үстүндө турат да. Муну жарып чыгыш үчүн аялдар биригиш керек. Биз азыр бириге албай жатабызбы? Аялдардын мен ушу көп эле көрдүм, аялдар эч качан бири-бирин колдобойт. Аялдардын эмеси колдоосу жоктугунан аялдар ийгиликке жетишпей келет. Мен канча жолу мына шайлоолордо деле көрөм, чын-чынына келгенде түшүнөт. Чындап эле ушул аял барса мынау маселелерди көтөрүп чыгып, мынау эмелер чечилет эле деп түшүнөт дагы, бирок кезеги келгенде эле тиги эркекти шайлап коет да. Анан бул көрсө жанагы аялдардын бири-бирине болгон жанагы эме аябай күчтүү экен да. Кандай десем, атаандаштык. Эмне үчүн бул болуш керек, мен болбой деген атаандаштык күчтүү болот экен да. Анан кийин ошонун негизинде тиги эркектер шайлап коет экен да. Же болбосо мунун колунан эмне келет эле, андан көрө бул барса жакшы иш кылып берет, жакшы иштейт дегендей нерсе болот экен да. Эми бул көбүнчө шайлоо боюнча болуп атат. Ал эми мамлекеттик ишканалардагы жетекчи кызматтардагы аялдардын барышы боюнча бул мыйзам иштеш керек. Мыйзам кабылданып, мыйзам иштеш керек да. Өзү бул эме квота бардык эле мекемелерге тиешелүү. Бирок ошону биз өзүбүз талап кылышыбыз керек, айтып чыгышыбыз керек. Айрыкча жарандык коом, коомдук бирикмелер айтып чыгып, маселелер чечилбей атканын, анын себептерин айтып, анан ушу аял кишини коюп берсе, ушул маселелер чечилет эле дегендей эмелерге жеткирсек, ошондо анан биздин президентибиз дагы, андан кийинки дагы аялдарды коюп көрүшөт эле дейм да. Чын-чынына келгенде бүгүн бир эле министр аялыбыз бар эмеде, бийликте. Сизге да ушул суроо, анан кошумча дагы суроо узаткым келип турат. Сиздер бир кандайдыр изилдөө жүргүздүңүздөрбү? Мисалы үчүн эркек башкарган мекемеде иш кандай жүрөт экен, натыйжасы, майнабы кандай экен, аял башкарган ишканада кандай экен? Эми бул жерде андай изилдөө болгон 12-жылдары болгонда, Кыргызстанда. Андан ошондо негизи аял башкарган ишканада тартип көбүрөөк, ошо талапты катуураак коет экен. Анан баягы айтылган маселенин чечишин абдан көзөмөл кылат экен да. Ал эми бирок аял башкарган жерде кичине аялдын өзүндө оорчулук болот экен. Анткени деген баягы башка уюмдар менен сүйлөшүп алууда, же болбосо дагы ушундай учурларда ага тоскоолдук, ой аял менен партнер болгубуз келбейт, же дагы ушул сыяктуу, же экономикалык, финансы маселеси жагынан мунун күчү аз деген мындай эмелер болот, баалоолор болот экен да. Ал эми эркекте болсо мындай мүмкүнчүлүктөр көп болот экен. Анан эркектер көбүрөөк мындай
жанагы риск тобокелчиликке барышат экен. Анан алар маселени мындай аялдан дагы көбүрөөк биз детально иштесек, алар болсо көбүрөөк массивдүү чечип алганга аракет кылышат экен да. Анан андай сапатын көргөндөн кийин башка уюмдардагы мындай партнер катары, өнөктөш катары иштегенге тартылышат экен да. Эркек эгерде чын ниетинен ушул организацияны көтөрөм десе, анда ал ага эч кандай үй бүлөсү жагынан жана башка жагынан тоскоолдук жок. Аял кишиде балдары бар, ден соолугу начарлап калган ата-энеси бар, жана башка тоскоолдук дагы ошол бир жагынан тартып турат да. Бирок аял киши ал жакты дагы мындай калтырып койбойт. Эң негизгиси ошо үй бүлө маселесин аял киши эч качан унутпайт да. Ушу эмеге дагы бир аял киши дагы мындай коррупциялык эмелерден алысыраак болот. Ооба. Биз эбет көргөндө ошо аялдар жетектеген жерде коррупциялык элементтер азыраак болгону байкалды. Бул дагы аялдардын баары адилеттүүлүгү, жанагындай бардык нерсеге мындай сын көзү менен карап, через өзү аркылуу өткөргөндүктөн аялдар көп андай иштерге аралаша бербейт да. Ошондуктан аялдар эгерде жетекчи боло турган болсо, сөз ал ишканада деги коррупция жок болот деп койсок болот. Мен көзүмө дагы бир статистикалык маалымат урунуп жатат да. Кыргызстанда ички иштер органдарында аялдардын өкүлчүлүгү болгону 14% түзөт экен да. Анан бул тармакта дагы аялдар басымдуу болуш керекпи? Ички иштер органдарында кыз келиндердин көп болгону кереги деле жокпу? Жок, ушул маселе боюнча мен дагы ойлонуп атам. Себеби аялдар эркектерден мындай жөндөмдүүлүктөрү боюнча же болбосо жанагындай уюштуруучулук боюнча деле калышпайт. Бирок шарт түзүп бериш керек да. Аялдар мына эмеде болсо, органдарда иштеген аялдар болсо, эч качан мындай жетекчилик, командирлик эмелерге койбойт. Аны же болбосо кадр бөлүмүнө коет, же болбосо охрана бюро, же болбосо бухгалтерияга коет да. Чын-чынына келгенде ошол аялдар ошо эркектердей эле ишти аткарат. Бирок аларга мүмкүнчүлүк бербейт да. Мына Кытайды көрдүңөр, кече жакында көрүп аткан болушуңар керек телевизордон. Атайын аялдар гарнизондору, аялдар чоң полктору бар. Эркектер бир тарапта кетип атат, аялдар бир тарапта кетип атат. Аялдардын маршын карагыла, эркектердин маршын карагыла. Эч кандай айырмасы жок. Мына ошондой алар ошондой шарт түзүп берет да аялдарга. Аялдарды жогорку аскердик кызматтарга дагы ошончолук көтөрөт. Себеби аял эркектин жөндөмдүүлүгүн, мүмкүнчүлүгүн чектеген нерсе көп жерде жок да. Армияда болсо өзү такыр эле болбош керек. Себеби армияда аялдар деле ошондой эркектердей жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтө алат. Сиз жана жогоруда айтып кетпедиңизби? Азыркы президенттин бул гендердик квота, аялдардын ордун жогорулатуу боюнча көзү түз депчи. Анан аны далилдеген бир жарлык чыкты эле былтырчы, Кыргызстанда аялдардын лидерлигин колдоо боюнча депчи. Анын негизинде программада кабыл алынган да. Бирок бир жылдан бери ошол программанын негизинде бир кандайдыр бир иштер жасалып жатабы? Мен маалымат издеп, аялдар кадрлар резервине турда кандайдыр артыкчылыктар берилиши керек дептир да. Баягы эле бул айланып келип, кызматка дайындоо маселесин жаратып жатат да. Бир жыл ичинде эмне иш жасалды? Сезилип жатабы? Аялдар лидерлигин колдоо боюнча бизде мынандай болуп калганда, жана конференцияларды өткөрүп, бир тренингтерди өткөрүп коюп эле, ошол боюнча эле болду, ишти бүттү. Мына мындай иштерди аткарып койдук деген эле отчет берип коет да. Чын-чынына келгенде ошол иштин маңызын аткарган адам жок. Например, аялдардын лидерлигин аткарыш үчүн мен ойлойм, биз эми айыл чарбалуу өлкөбүз. 60% калкыбыз айыл чарбасында жашайт. Ошондуктан айыл чарбасында жерлерде мен дагы бир эмени айта кетейин, президентке
ушу дайыма трибунадан чыгып бизде аялдардын балдардын укуктарын коргоо боюнча жогорку кеңеште кеңеш бар эле, иштеп атат. Ошол кеңештин төрайымы болуп турганда мен ушул маселени көтөрүп чыгып президентке жетип мына соц тармакка 550 штат бөлүп берди да. Балдар менен иштемесе, балдар менен иштөө боюнча. Азыр эми ошол штаттарды дагы көбөйтө турган, мурда мисалы 900 болсо кийин 550. Бирок бул дагы аздык кылат. Себеби бизде аялдардын балдардын проблемасы өтө көп. Азыр ага кошулду ден соолук боюнча дагы, билим боюнча дагы проблемалар аябай көп болуп атат. Мына ошондуктан сөзсүз дагы көбөйтүш керек дагы. Анан ар бирин өзүнчө, мына бизде азыр соц министри бар го. Соц министринен тышкары президенттин өзүнүн администрациянын алдында аялдар комитетин түзүш керек. Аялдар балдар комитетин түзүп, ошол линия менен бүт бардык аялдардын балдардын укуктары боюнча түздөн түз жанагындай контролдоп, көзөмөлдөп тура турган бир уюм болбосо, бизде мына соц комитеттин аябай эмеси көп, милдеттери көп да, функциялары. Алардын бардыгына жетиш өтө кыйын. Ошондуктан анын үстүнө кадрлары дагы аз. Ошондуктан мен ойлойм, өзүнчө президенттик гана администрация баш ийген аялдардын балдардын укуктарын коргоо боюнча кээ бир мамлекеттерде өзүнчө министрликтер бар. Ошо министрлик болбосо дагы бизде өзүнчө аялдар балдар министрлиги десе, эркектер дагы биздин да министрлигибиз болсун деп чыгат. Ошон үчүн аялдардын балдардын комитети деп эле, ошол президенттин алдында ошол комитет иштеп турганда дагы бизде бардык, мисалы үчүн азыр кимден сурашты билбейбиз. Өтө чоң резонанстуу окуя болгондо соц биротоло эметип калган, андайларга эмете берип бышып калганда ага таасир деле этпейт. Башка укук коргоо органдары деле андай окуялар көп болгон үчүн таасир деле этпейт. Барган сайын биз ошондой резонанстуу окуяларды күнүмдүк эле мындай жөнөкөй окуядай өткөрүп койгонубуз бул өтө чоң биздин эмебизде, мына кандай десем, кайдыгерлик. Ушундай бир адам өлүп атса же болбосо ушундай кордолуп атса, ошого кайдыгер карап дагы болуп тур да дегендей кылып кеткен, бул өтө чоң, коомдогу өтө чоң бул эме да, кандай десем, трагедия десек да болот. Мына ошону болтурбаш үчүн ошолорго түздөн түз жооп бере турган өзүнчө президенттик аппаратта комитет болсо, ар бир случайга баш менен жооп бере турган. Бул сунуш берилди беле? Берилген. Биз ошол советте оң эле жооп болгон. Жада калса тиги Эдил Байсаловго задание да берилген экен. Уставын тапкыла, комитет болуп иштей турган болсо, эмесин уюштургула дегендей дагы задание берилди деп уктук. Бирок ошол боюнча токтоп калды да. Биз дагы ошону улантайлы деп атабыз. Себеби өзүнчө жанагындай аялдар балдардын укуктарын коргоого багытталган бир өзүнчө бир чоң эме болбосо, бийлик бутагы болбосо, бул кыйын болуп калды. Азыркы күнү чынына келгенде соц тармак аны тартып кете албай калды да. Шарпат Камажитовнага абдан толугу менен 100% кошулам. Анткени именно ошо президенттин астында бир чын эле структура болбосо, бул боюнча башка, мисалы үчүн министрликте эле бир отдел, бир бөлүм эле ошол гендердик бөлүм деп аталат да. Ошол министрликтеги бөлүмдү башка министрликтер укпайт экен. Андан ошон үчүн көп нерсе маселелер ошол аткарылбай жаткандагы ошондон да. Анан сиз жана аялдардын лидерлиги боюнча президенттин указы абдан жакшы указ. Биз муну ошо президент тарабынан кол коюлганда абдан жакшы мындай сүйүнгөнбүз. Бирок буга чейин ошол аялдардын лидерлиги боюнча жарандык коомдун өкүлдөрү гана окутуп, ошол жерлерде айыл деңгээлинде ошо аялдардын лидерлигин көтөрүп келген. Ошол жарандык коомдун сунушу менен жогорку кеңешке жана квота киргизилди, жергиликтүү кеңешке квота киргизилди, жанагы зордук зомбулук боюнча мыйзамдар кабыл алынды.
ошол мындай ийгиликтер бар. Негизи ошол жогорку кеңештин депутат айымдары менен биргеликте. Ал эми азыр болсо ошол жарандык коомдун өкүлдөрү катыша албай калды. Бизде президенттин астындагы башкаруу академиясында эле ошол курс өткөрүү боюнча мындай аракет болуп атат. Биринчи этабы бүттү, эми экинчи этабыда онлайн курс. Эми айылдыктар онлайн курска мындай кабыл алуусу төмөн, интернет айылда жок, анан буга көнгөн эмес дегендейчи. Негизи жарандык коом менен биргеликте ошол өткөзгөндө алардын методологиясы, программасын дагы кабыл албай коюшту да. Кабыл алганда может башкача болот беле дейм да. Бул бир, ошон үчүн бул указдын иштеп кетиши кичине мындай кыйналып иштеп атат да. Ал эми жанагы кадрлар бөлүмүндө дагы сиз айтып кеттиңиз, ошо аялдар өзүнчө мындай айымдар үчүн мүмкүнчүлүк пока азырынча жок. Негизи бир кезде деген болгон, ошо кадрлар бөлүмүнө барып, анан конкурс менен келет, анан конкурс менен биз мындай билим деңгээли жогорку айымдар дагы өтүп кетет го депчи. Бирок ал тескемеде иштебей калды. Анан азыркы учурда указдын мындан ары жүрүп кетишине ошол жанагы жооптуу органдын ошол ишмердүүлүгүнө көз каранды болуп турат да. Азыр эми айымдар катарда жаран катар эле кадрлар резервде тура алат да, бирок бул жерде кеп аял болгон үчүн кандайдыр жеңилдиктер берилиш керек деген маселе да. Көрүүчүлөр туура эмес түшүнүп калбасын да. Ошол аял болгондугу үчүн аялдын кичине мындай коомдогу ролдорун, тиги энелик ролун эске алып туруп, анан кийин аялдарга бир аз мүмкүнчүлүк берсе болот. Чоң эле мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде негизи мисалы үчүн көп эле министрликте, ошондой уюмдарда эне бала комнатасы бар. Бизде ал сунуш жогорку кеңеште дагы 6-чы созукта, 5-чи созукта кабыл алынбай койгон. Бирок намазкана бар. Анан кийин аялдарга 4 саат иш күн. 4 күндүк иш күн, 5-чи күндү дагы 3 эс алуу күн кылып берген жерлер бар. Ал жерде деле мындай экономикалык жактан аксап калган жок. Ал эми изилдөөлөр боюнча дүйнө жүзү ошол аялдарды ошондой коомчулукка тартпагандыгы үчүн триллиондоп акча жоготот экен да. Анан биздин Кыргызстандагы эгерде өнүгөм десе, сөзсүз түрдө ошол гендер саясатын илгерилетип, же болбосо аял эркек экөө тең бирдей мүмкүнчүлүк мыйзамдуу бар, бирок деген иш жүзүндө дагы ошол колдоо керек болуп атат да. Колдоосу болсо сөзсүз түрдө бизде өнүгүү алдыга жылат. Аялдар 4 эле күн иштесин десек, мырзалар чоң эле чыр чыгарат го. Азыр бизде даяр эмес окшойт. Кошумча барбы? Мен дагы ушу случайдан пайдаланып, жыйынтыктап аялдарга эле эмес, мырзаларга деле кайрылып кетем да. Биздин коомдун же болбосо мамлекеттин баркын көтөрүш үчүн ошол мамлекетте жашаган аялдардын абалын карайт экен. Эгерде ошол мамлекетте жашаган аял эркин болсо, жанагындай чоң кызматтарда иштеген аялдар көп болсо, жана тиги балдарын тарбиялай турган билими жогору болсо, тең ата болуп, кайсы темада болсо да сүйлөшө алса, мына ошол мамлекет чындап өнүккөн мамлекет экен делет да. Биз дагы ошондой деңгээлге жетиш үчүн эң биринчиден биз ошол биздин муундарды тарбиялаган энелерди, аялдарды, кыздарыбызды биринчи билимге сугарып, экинчиден эркиндик берип, үчүнчүдөн жаңы мына заманбап жаңы тиги билимге ээ кылып, анан кийин турмушка аттасак болот, турмушка жолдосок болот да. Мына ошондо биздин кийинки муундарыбыз мынандай эркин, эң биринчи оюн айта алган, анан билимдүү, дүйнө жүзүндө
өзүнүн билимин тартуулай алган алдыңкы жарандардан болуп чыгат. Мына ушуну мен биздин бүт бардык эле бийликте отургандарга дагы, айымдарга дагы айтып кетет элем. Эч качан тартынбаңыздар. Сиздердин ар бир мынандай кадамыңыздар саясаткабы, же болбосо экономиканы көтөргөнгөбү, же болбосо үй бүлөнүн деле тиги аброюн көтөргөнгө, же болбосо үй бүлөлүк жана тарбиянын деңгээлин көтөргөнгө жасаган ар бир кадамыңыздар бааланат. Ар бир кадамыңыздар керек кыргыз мамлекети үчүн. Ошон үчүн тартынбастан болгон жөндөмдүүлүктөрүн берсе, биздин мамлекетибиз дагы келечекте ушундай эч кандай бир социалдык проблемалары жок, өнүккөн, бардык тарабы тегиз мамлекетке айланабызбы деген жакшы тилектер менен жыйынтыктасак дейбиз. Аялдарга дагы кайрылабыз. Мына келерки шайлоолордо эч качан коркпостон эле, тайманбастан эле барып, барган аялдарды колдоп, бардыгыбыз колдоп алайлы деген ниетти айткым келет. Жакшы кеп кеңеш болду окшойт. Эгер ушул кеп кеңешти бир аял дагы эске алып парламентке аттанып жашоосунда өзгөртүү киргизсе жакшы жака, демек биздин программа максатына жетти деп эсептейбиз да. Бул гендердик квота, гендердик саясат маселеси талкуулоого убакыт өтө көп керек. Бул программанын алкагында бул маселеге дагы бир нече ирет кайтат окшойбуз. Сиздерге рахмат. Бүгүн биз талкуу программасында гендердик саясат, гендердик квота жөнүндө сөз кылдык. Программага Жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова жана гендер саясаты боюнча эксперт Бакен Досалиева катышты. Аны мен Элизат Эркин туралып бардым. Саламатта калыңыздар.